Mexanizatор Самарбек Мамыров 1987 жылдан баштап Жергетал совхозунда айыл чарба техникаларын айдап эмгектенип келди. Эми дыйкандар жеке чарбага өткөндөн баштап электиктердин талаачылык иштерине кызмат көрсөтүп келүүдө. Кытай тракторун алгаш чыкканда баарыбыз чочуганбыз. İştebейт экен, анан бөлүнүп калат экен деп коркконбуз. Бул жакшы трактор экен, күчтүү экен аябай. Мына азыр иштеп атат, ызыганды билбейт. Терең алсаң терең ала берет экенсиң коркпой. Дагы имерилме соко мындай. Бир бетел айдай берет экен. Сокосу да жакшы экен. Өзү да күчтүү трактор экен. Айырмасы ушул экен, жакшы экен. Коркпой эле ала бергиле Кытай трактор. Абдан жакшы трактор экен. Мына экөө турат, мына 82 миңде турат, бу да турат. Экөөнүн кылган жумушу айырмасы бар экен. Каарманыбыздын үйүндө себүү иштеринде Беларусь трактору, айдоо жумуштарына Кытай өндүрүшүнөн чыккан трактор жана айыл чарба техникаларынын баардык шаймандары бар. Жазгы талаа жумушуна башталып атат. Бул балам мына азыр чыккан атат. Бүгүн эле. Эл болсо шашып атат. Ушу бирдемесин оңдоп алып чыгат азыр грузовкасын. Мен болсо бул берке балама буну даярдап коеюн деп атам. Улуу бар. Ал өзүнчө сейилкага кетет азыр. Бул трактор энди жайында пресс. Мына жумуш сезон сейилке бүткөндөн кийин пресс келгенде пресс чөп таңат. Астында күндөсү бар бул. Күндөс менен талаада таштар теребиз анча мынча. Үйдө кыйлар чыгарабыз ушул. Элге да иштейт, өзүбүзгө да иштейт. Ошол кызмат ушул. Уулу Бектур Кеңешбеков да ата кесибин улап механизаторлук кесипти аркалайт. Бул үй бүлө жакын деле жер айдоого деп 1000 аттын күчү бар кубаттуу жаңы тракторду сатып алышты. Мен айдаганым 21 жашым окшойт. 2014-төн бери айдап келатам. 2014 жылы масла алганбыз 82-ни. Жаңы. Жаңы. Энди ошо менен иштеп келдик. Энди могуну быйыл алдык. Бул энди буну менен кошулуп атабыз азыр. Будан 3 кошулет ал. 3 кошсо дагы тереңирээк алсаң ал тарта албай калат да. Өзүнүн мүмкүнчүлүгү ошол да жеткен. Аганан селке илип койдук, анан күндөз илип койдук ага. Кичине жеңил болсун деп. Бул зомило менен эме айдап атабыз азыр. Миң жер эч нерсени карабайт экен, бейдеседе баарына бирдей жүрүп өткөн, ошол жеңил экен да адамга. Терең ала берет экенсиң, ошол жакшы экен. Ызыбайт. 72-73 градустан ашпайт экен суусу. Дыйкандардын көпчүлүгү азыркы тапта жер айдоо жана көп жылдык чөп, арпа, буудай себүү иштери менен алектенишүүдө. Бул үй бүлө техникалары менен Калба, Бешташ, Көк Кашат жана Кырказ айылдарына чейин барып, дыйкандарга кызмат көрсөтүшөт. Утилге чыталба, эч ким албай алган пресс болчу. 95-жылкы. Бирок буга чейин 2 жолу керектүү жерлерин баарын котордум. Рамасы деген башка нерселердин баарын. Ошо 95-жылдан бери элдин чөбүн таап келатам. Жалаң калба. Учурунда Алексеевкага бардым. Аралга чейин бар иштеп келип аттым, жашыраак убакта. Чөп таңы? Чөп таңып, жалаң чөп таңып иштеп келаттым. Мына азырды иштеп атат. Буйруса, мына жылда ушу калбанын элин ким келсе бүтүрө берем жумушун. Оролбек Пешебов, Урмат Доктурбек уулу, Талас району.